Саламатсыңар, кош келипсиңер. Бүгүн бизди ушу эсимде подкастты конок катары чакырды. Нурсултан Ордолу ош жергесинен келиптир. Ошмуда окутуучу болуп иштейм. Ооба, Нурсултан Абдимуталип уулу тарых илимдеринин PhD доктору. Ошму университетинде окутуучу. Өзүмдү тааныштырып коеюн. Азамат Алагөз уулу, Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунда илимий кызматкер. Азырынча кандидаттыктагы PhD жок. Болот. Кара Бодун экенсиз. Кара Бодунда. Мен Зарина Орманбетова, өзүм антропологмун. Азыркы учурда Швейцариядагы Женева жогорку институтунда илимий кызмат беремин. Антропология боюнча философия илимдеринин докторумун. Неме деген макал бар го, тиги 6 кат маса кылса ар ким өзүнүн арманын айтат дегендей. Бирибизге жакын мындай бир багытта иштеген адамдар чогулуп калыппыз. Бүгүн биздин сүйлөшө турган темаларыбыз дагы бир, талаша турган дагы темаларыбыз бир. Ошол боюнча бүгүн кайсыл маселелер боюнча сөз кылсак, силер кандай ойлойсуздар? Мурдатан бир аз макулдашылгандай эме боюнча сүйлөшөлү. Негизи Кыргызстанда билимдин жаратылышы, Кыргызстандын өтмүшү, тарыхы боюнча кандай билим жаратылат, тарых илими, антропология кайсыл илимдер иштейт бунда. Анан Кыргызстанда азыр кандай коомдук кубулуштар, феномендер, процесстер болуп атат. Аны кайсыл илим, кайсыл теориялар кандай түшүндүрө алат? Ошол жөнүндө. Актуалдуу маселелер боюнча, коомдук актуалдуу маселелер боюнча эле талашып тартышып, оюбузду ортого салат экенбиз да. Негизи могу билим жаратуу жана илим жазуу маселеси курч деп ойлойм да. Азыр болуп жаткан ошо бирден бир катуу талкууга калып аткан темалардын ичинде ушул маселелер өзгөчө биз өзүбүз ошол процесстерге катышып атпайбызбы? Илим жазып атабыз, билим жаратып атабыз, жаш окумуштуулар катарычы. Ошон үчүн мен дагы абдан мындай бүгүнкү биздин маегибизден кандайдыр бир жакшы мындай көңүлүбүзгө, купулубузга того турган бир маек болот деп үмүттөнөм. Анан биринчи мен айтайын дегеним, азыр Кыргызстанда бир дүйнөнүн маданий, географиялык, бир саясий мейкиндигинде бир ордунда жайгаштырып алсак да, кайсыл жерде жайгашканбыз? Ислам дүйнөсүндө, түрк дүйнөсү, постсоветтик өлкөлөрбү? Булар канчалык бизге тиешелүү да ушул нерселер? Же Борбордук Азия канчалык деңгээлде? Мен айтайын анда баштап, бул негизи монтип категорияларга бөлүү бул шарттуулукту жаратат. Ооба, биз гибриддик иденттүүлүккө же өз таанымга ээ коомбуз деп эсептейм. Постсоциалисттик, постсоветтик дагы процесстерден өттүк. Анын үстүнө азыр биз терең капиталисттик, неолибералдык постмодернизм эрасында жашайбыз, же ошо дүйнө ирети деп коет, ошондо жашайбыз. Бул дүйнө иретинде биз баардык ааламда ар кайсы бурчунда болуп жаткан процесстерге дагы кыйыр түрдө болсо да, түз түрдө болсо да катышып турабыз. Анткени Кыргызстан өзүнчө изоляция болуп, обочолонуп алып эле бир кайнап ичибизден болбойт да, мүмкүн эмес. эмес. Эч бир адамзаттын коому, кайсы бир кичинекей коомдоштук болсун, андай изоляцияда калган эмес. Баары өз ара бир башка улуттар, маданияттар, экономикалар менен жуурулушуп турган да. Ошондой эле азыр биздин башыбыздан өтүп жаткан процесстер, биз ошондо ислам дүйнөсүнө дагы тиешебиз бар, постсоветтик дүйнөгө, Борбордук Азия деген чөлкөмдүк деңгээлдеги процесстерге тиешебиз бар, анан глобалдык болуп жаткан ошол баардык мамилелерге тиешебиз бар да. Ошондуктан мынтип эле биз сөзсүз могул жердебиз же могул позициядабыз деп менимче аныкташ мүмкүн эмес, менин жеке пикиримде. Анан Бул боюнча деле антропологиялык изилдөөлөрдө айтылат да. Фредерик Барттын немесинде бул этникалык чек аралар мындай туруктуу болбойт, бири-бири менен жылып турат. Кээде жок болуп кетиши мүмкүн, кайра бир жакка кирип кетет деп. Бизди деле ошентип бөлгөнгө
аракет кылгандар бар да, мисалы үчүн өзүнүн тарых илиминин арасында деле көрүп калып атпайбызбы? Түрк эл, кыргыздар түрк тилдүү эл десе эле, эмнеге түрк тилдүү элбиз? Биз түрктөрдөн мурун тарыхый булактарды эскерип атпайбыз деп, биз өзүнүн уникалдуулугубузду мындай койгонго, биз башкачалардан обочолонгонго аракеттер болууда да. Эми мындай нерселерге мындай нормалдуу эле караш керек. Биз бир эле маалда элдин көпчүлүк бөлүгү ислам динин тутунгандыктан мусулман өлкөлөрүнүн бир бөлүгү, мусулман дүйнөсүнүн бир бөлүгү катары да өзүбүздү карасак болот. Түрк тилдүү эл болгондуктан түрк тилдүү мамлекеттердин ичинен мындай эркиндикке, эгемендикке жеткен бир бөлүгү катары да карасак болот. Тарыхыбыз бар, өтмүшүбүздө дагы түздөн түз тиешелүү болгондуктан падышалык Россия, андан кийин Советтер Союзу, анан постсоветтик доордун дагы бир туундусу катары дагы өзүбүздү карасак болот да. Мунун баардыгы Зарина жогоруда айтып кеткендей гибридтик бир системанын бир жараткан, мейкиндикте бир гибридтик бир орунду ээлейбиз десек болот. Иденттүүлүк деп же өзүбүз аныктап таануу десек болот го дейм да. Бул жеке индивидуалдыкчы, мындай жеке инсандык деңгээлде дагы, коомдук деңгээлде дагы карасак болот. Анткени Кыргызстан бир эле кыргыздардан, кыргыз улутундагылардан калыптанбайт да. Башка да улуттар бар, башка маданияттын өкүлдөрү бар дегендей. Алар дагы өздөрүн, мисалы үчүн, ушу көз карандысыздыкты алган Кыргызстанда болуп калганда, өздөрүн биздеги бул жүргүзүлүп жаткан идеологиялар, улутчулдук болсун, неолибералдык болсун, же ошо ислам дүйнөсүнө тиешелүү болсун, кайрадан баягы ОДКБ же болбосо СНГ сыяктуу ЧОС деген, мисалы үчүн, көп эл аралык бирикмелер, уюмдардын мүчөсү аркылуу болсун, ошонун арасында өзүн мындай через улут эмес, ошо этникалык эмес, Орто Азиялык же кыргызстандык деген бир мындай баарын чоңураак бир иденттүүлүк деп атасыз да, мындай? Жок, мен тескерисинче бир иденттүүлүк менен чектелбеш керек деп айтып атам. Гибридтик деген баарын камтыйт деген мааниде да. Биз бир эле учурда там евразиялык, ошо түрк дүйнөсү, мусулман дүйнөсү, анан постсоветтик, анан көз карандысыз Кыргызстандын, Түштүк Сибирь дагы болуп кетебиз кээ бир учурда деген иденттүүлүктөрдү өзүбүзгө мындай камтып жашай бергенди уже үйрөнүшүбүз керек деген мааниде айтып атам да. Мүнөт элечи тиги жок, мен чыныгы нукура кыргызчылыкты же кыргыздыкты же ушундай болом, анан же жаңы кыргызстандык деген эмелерди алып чыгам деп эле мындай издене берүү, бул эми жакшы процесс, бирок ошентип атып биз бир нерселерди да көрбөй калышыбыз мүмкүн да. Сөзсүз. Мен жана сиздердин эме деген аябай кошулам да, менин көз карашым Туура келди да, жанагы категорияларга бөлүү боюнча. Бул аябай мындай жалпылаштырган нерсе да, болуп аткан процесстерди жакшыраак түшүнбөй калабыз да. Мисалы, бир категорияга бөлүп атканда белгиси, көпчүлүктүн белгисин алып туруп анан ошол категорияга алып баратабыз да. Динди алып туруп эле, хотя бар динди негизги эме маркер эмес, эмне алып турат. Калктын көпчүлүк бөлүгү ушул бир динди тутат. Демек ошол маданий, саясий, бир географиялык мейкиндиктин бир бөлүгү деп. Же болбосо тилди алып туруп анан ошого берсек, коомдун чоң бир группалары сыртка калтырган болуп атабыз да. Алардын ичинде болуп аткан процесстерди. Бирок ушул жерден бир суроо пайда болот да. Ушулардын баардыгы тең бир арада жашай алабы? Бир мейкиндик, албетте, жашап атпайбы? Мисалдары барбы ошол? Жашап келе атпайбызбы? Эмеге иденттүүлүк маселесинечи, бир арада, бир мейкиндикте, бир өлкөдө эми жашап эле келе атабыз да. Биз бир гана ошо силер айткан эң чоң мисал үчүн көйгөйлөрдүн бири балким жалпылоо, баардык, мисалы ошол эле Кыргызстандын канча пайызы кыргыз улутундабыз биз деп өзүн эсептесе дагы, өз ара мындай элдин, калктын ичине кирсең, жүрүш турушу, тамак ичүү маданияты, же бир нерсени мындай соода саттык кылуу маданияты, же үйүн оформление кылуу маданияты, көрктөндүрүү, кооздондуруу маданияты бири-биринен айырмаланат да. Бул жашоо болгон көз карашынан эле, баалуулуктары, бул эми көп түрдүүлүк.
Бирден бир азыркы биз жашап аткан замандын мезгилдин эң маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири да. Биз көп түрдүүлүккө ачык болушубуз керек жана ошол көп түрдүүлүктү кабыл алышыбыз керек дегенчи. Анан негизги маселе ооба эгерде биз Кыргызстан жөнүндө, анан азыркы Кыргызстандагы абал, ошо кайра эле ошо илим жана билим жаратуу жагына келгенде, же ошо деколонизация маселесине келгенде, биз негизги кептер, негизги талкуулар ошо кыргыз тили, анан кыргыз улуту, кыргыз деген улуттун маселесинин тегерегинде эле жүрөт да. Болуп атат да негизги. Анан деколонизация дегенде эле ошо башка тилде эмес, кыргыз тилинде сүйлөө албетте керек. Мен аны ооба, эч ким мындай жербеши керек тилин. Бирок орус тилинде чоңоюп калган эки башка улуттун өкүлүнүн ортосунда жаралган балдар, мисалы орус менен кыргыздын балдары бар, же болбосо башка улуттун өкүлү жашайт Кыргызстанда, ошонун балдары тили орусча чыгып калган, же болбосо өмүр бою ушул шаар жергесинен жашап өзүнүн ушул улуттук этникалык иденттүүлүгү жогору эмес болгон, алыстап калгандарды эми биз жерип койбошу керек. Жерип, же болбосо аларды мындай жемелеп койгондо алардын ичиндеги деколониалдык ой жүгүртүү кандай жүрүп атат, ошого көңүл бурабызбы? Биз аларды деколонизация деген маселеде кошобузбу ошо талкууга? Биз эмнени сүйлөшүп атабыз деколонизация дегенде? Мен ошого сурайын деп аттым да. Деколонизация деген кандай бир негизги? Эмне? Орой айтканда өзү эмне да, мындай кандай белгилери болуш керек? Негизичи Бул деколонизация бул колонияга чейинки абалга келүүбү? Колонияга чейинки абалга келүүбү? Же колониядан кийин кандайдыр бир башка бир сапаттык деңгээлге өтүүбүдүр? Негизи бир нерсе да, кайсы колониалдуулуктан деколонизация болобуз? Уточняющий неме, тактоочу иретинде. Ошондо дагы кызык суроо да ушул жерден. Деме өзүңүз суроо берип калдыңыз. Ошо кайсыл колониядан кутулуп атабыз биз? Кайсыл? Аны ушул теманы козгоп, ушул теманы көтөрүп, ошол тема кимге маанилүү болсо, ошол өзү жооп бериши керек да, менин оюмча. Эгерде биз Нурсултандын айтып өткөн падышалык Орусиянын, андан кийин советтик режимдин, андан кийин азыркы учурда путинисттик Орусиянын баскынчыл саясаты жана саясий таасири жөнүндө маселе көтөрүлүп атса, ушул колониалдуулуктардан кутулууну каалайбыз деп айташ керек да. Ушуну көтөрүп атабыз деп. Анткени биз ушул маселелерди жалпы эле деколонизация деп атап алып, сүйлөшүп, өзүнчө бир топ болуп эле коорашып жүргөнчө, биздин үстүбүздө кат болгон жаңы колониалдуу, баскынчыл идеологиялык, империалисттик идеологиялар биздин үстүбүздү көмүп калып атат. Биз аны байкабай эле калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул мындай нерселерге келгенде менимче ошо тактоочу суроолор, тактоочу маселелер көп да. Эми өзү деколониалдык илимде деле айтылат да. Бул изилдөөлөр негизинен эч качан илим өзү объективдүү болбойт, субъективдүү болот. Биз кайсыл нерседен кутулушубуз керек, деколониалдык дегенде биринчи тактап алсак, анан ошого жараша биздин мындай жол картабыз түзүлөт беле деген ойдомун да менчи. Ооба, туура. Ошондо кайсылар? Бизде Кыргызстанда азыркы кезде эң актуалдуу болуп аткан менимче кечеги жакынкы биз мындай эң жакынкы күбөсү болуп калган Советтер Союзу биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз, андан бабаларыбыз, мисалы үчүн падышалык Россия жана Советтер Союзунун таасиринен кутулуу, чыгуу деген маселелер актуалдуу болуп атат дейм да. Белгилүү бир топ үчүн, албетте, мисалы үчүн жалпы кыргыздардын атынан биз каалап атат дегенге дагы укугубуз жок негизинен бул нерседе. Белгилүү бир кызыктар топтор, мисалы үчүн изилдеп аткан темасына жараша болушу мүмкүн, же саясий көз карашына жараша, жашоодогу позициясына жараша ушул нерселер актуалдуу болуп калышы мүмкүн. Бирок ушул нерсени жалпы элдин каалоосу катары
таңуулоо бул дагы өзү бул колониалдык бир саясаттын бир немелеринен ыкмаларынан болуп калабы. Деколонизация болуп аткан баардык дүйнөнүн бурчтарынын баарында эле мындай жараян процесс ушундай жүрсө керек да. Баардык элдерде эле Индия көз карандысыздыгын алып атканда андан кийинки деколониялык процесстерде, хотя Индияда деле деколониялык процесс бүттү деп айта албайбыз го. Негизи деколониалдык процесс бүтөбү? Суроо. Менимче бүтпөйт. Анткени биз өзгөчө азыркы дүйнө иретинде бул мүмкүн эмес. Албетте. Өзгөчө алсыз, экономикалык жактан көз каранды болгон, анан биз баары бир геосаясий жана геоэкономикалык жактан абдан чөлкөм катары, өлкө катары көптөгөн башка күчтүү экономикаларга, күчтүү геосаясий оюндардын ичинде оюнчуларга баары бир деле көз карандылыгыбызды менимче толугу менен төмөндөтө албайбыз да. Бизде, мен жеке пикиримде, негизи бизге окшогон өлкөлөр аябай мындай акыл менен ой жүгүртүп эми аракет кылышыбыз керек да. Биз бул жерде бир гана менимче сүйлөшүүлөр, өзүбүздүн канчалык деңгээлде ушул баардык экономикалык, саясий мамилелерде канчалык деңгээлде өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көбүрөөк сактап кала алабыз. Ошол маселе бизге мындай эмени берет да. Көз карандысыздыкты более менее биз өзүбүздүн ой пикирибизди, бир нерселерибизди эркин же болбосо саясатыбызды жүргүзгөнгө. Анан эми бирок деколониалдык процесс ар кандай болот да, индивидуалдык деңгээлде болот. Бирөө үчүн балким ошо кайрадан колониалдыктан мурунку маданиятка кайтып барып, ошол баалуулуктарды жандандыруу, бирөө үчүн мисалы үчүн жаңы болуп жаткан дүйнөдөгү баалуулуктарга туура келген нерсени табуу, калыптанып калган бир формадан чыгып, жаңы көз караштарды алып. Сөзсүз мурдакы колонияга чейинкини кайтуу эмес, колониализмдик көз караштан чыгуу десек болобу ушундай? Ошогон чыгууга аракет болуш керек. Мисалы, мындай түшүнүктүү болуш үчүн мындай айталы. Бир орус тилинен баш тартып, сөзсүз кыргыз тилине өтүү же колонияга чейинки кыргыздар кандай жашаса, ошондой жашоо эмес, балким орус тилинин таасиринен орусча жашоо нормаларынан алыстап, балким башка бир Кытай, балким Япон тилин алып, ошолордун жашоолорун алса, анда жаңы эле колониалдык эме деколонизация болобу? Жанагы бир бизде коомубузда бир аксакал киши бар го, тиги коммуникация деп айтпай communication деш керек деген. Анын кандай айырмасы бар? Коммуникация, communication баары тең. Ошондой эле болуп калат да азыр. Ошондой эле. Орус тилинен баш тартып, сен англис тилин үйрөнүп Демек, баары бир эле бир большой браттан кутулуп, экинчи большой братка. баары бир тамырга, колонияга чейинки абалга кандайдыр бир деңгээлде кайтуу десек болот экен, деколонизация десек. Жок, деколонизация мындай болот, анан деколонизация ушундай жүрүш керек деген эч кандай эреже жок. Жана эч ким аны силер монтип деколонизация болгула деп айта албайт. Анан бунун автору жок да. Мен деколониалдаштым, мен азыр сага үйрөтөм деп эч ким айта албайт. Кыргызга мен да саган да айта албайм, саган да айта албайм. Бирок азыр эгерде биздин эмебизди талкуубузду ушундай уланта турган болсок, мында сөз эч нерсе жөнүндө эмес болуп калат да мындай. Бул ошол азыркы деколонизациянын негизги өзөгү ушул болуп атпайбы тиги. Практикалык жагына кайтып келели, мисалы үчүн тил жагына келели. практикалык жагында Тил жагына кайтып келели. Деколонизация болгон дүйнөнүн бөлүктөрүнүн баардыгында эле деколонизация болгон дүйнөнүн бөлүгү жок деп ойлойм мен. болуп атат да, бирок Болууга аракеттенип атат деп. Эми айтып атпаймынбы, бизчи биз болобу адамзаттын негизи кайсы гана коому болбосун бири-бири менен жуурулушуп, бири-бири менен таасир берип, бири-бирине жашагандыктан баары бир мындай нерселер боло берет. Менин оюмча. Маселе айтпадымбы, биз эмнеден арылгыбыз келет, кандай саясий таасирден, кандай идеологиялык таасирден арылгыбыз келет. Ошол жактан айтайын, тил маселеси. Мындай деколонизациялык дискурста эң бир көп колдонулган, көп айтылган бул тил маселеси. Азыркы учурда фономдон эле баштайлы. Негизги акцент тилде. Эми ошону кыргыз тилине алып келе турган болсок, кыргыз тили колониалдык мезгилде кандай
тагдырга туш болду. Анан азыркы деңгээли кандай болуп атат, мындай лингвистикалык антропология же антропологиялык лингвистикабы эмне дейт бул жөнүндө? Мен билбейм, мен лингвистикалык антрополог эмесмин. Анан негизи тил деген маселеге келгенде тил ошол этностук өзгөчөлүктөр же кандайдыр бир неме сыяктуу эле маданият сыяктуу эле эме да өзгөрүлбөй тим эле статикалык түрдө эле куралыгын сактап эле бир эч өзгөрбөгөн эле бир нерсе эмес да. Азыр мисалы үчүн орус тили бир гана орус улутуна таандык деп да айта албайт эч ким. Мына Диана Кудайберген деген ошо казак социологу жакшы бир ойду айтты өткөндө бир подкастта. Азыр орус тилин орустардыкы гана деп атоого болбойт. Анткени биз Орто Азияда болсун же башка өлкөлөрдө болсун орус тилинде сүйлөп калган калктардын өз ара өзүнүн маданиятына тиешелүү орус тили бар да. Мисалы үчүн менин билишимче Москвага миграцияга барган кыргыз тааныштарымдын ал жакта кээ бир орусча сүйлөгөн сөздөрү москвалыктарга түшүнүксүз экен да. Бул биздин биякта жараткан тилибиз болуп атат. Андан сырткары кыргыз тили бүгүнкү күндө биз сүйлөп жаткан кыргыз тили өлгөндө көп ар кандай тилдерден алган казынасы бар да. Ал кыргыз тили 1000 жылдардан бери өзгөрбөй келатат деген болбойт. Ошондуктан тилди мисалы үчүн деколонизациялашыныш үчүн анда бир гана кыргыз тилинде сүйлөп, анан бир гана кыргыз тилинде ой жүгүртөлүү деген маселе эмес. Өзгөчө азыркы учурда жасалма интеллект өнүгүп келатканда бизде ушундай процесстер жүрүп атса, биз эми ошо бир гана тиги колониалдыкка чейинки тилди колдонушубуз керек же мондай тилди колдонушубуз керек деген бул менимче туура эмес. Биз мындай тескерисинче тилди өзгөрүп турган кубулуш экенин кабыл алып, бир мындай дополнение болуп турат, же болбосо бир жаңы бир нерселер иштелип чыгып турат, жаңы сөздөр тилибизди байытып турат деп мамиле кылышыбыз керек менин оюмча. Нурсултан, сиз эмне ойлойсуз? Эми тилдин абалы кандай болчу деп сурабадым го Азамат. Менимче бул биз колониалдык доордо кыргыз тили мындай маргинал тил катары биздин мээбизге сиңиргенге аракет кылгандыгы мен кээде өзүмдөн дагы байкап калам. Анан студенттеримден дагы байкап калам да, университетте окуп берип жүргөндө. Мисалы үчүн кээде университетте биз мына кыргыз тилинде илим кылынбайт, илим болушу мүмкүн эмес деген аң сезимди бизге сиңирип коюптур. Азыр бизде өзүмдүн кесиптештерим деле макала жазганда орусча жазат. Себеби шилтемелери көп болот, анан дүйнө баары окуйт деген. Сен дүйнө окуш шартпы же сеникин өзүңдүн кыргыздарың окуш керекпи сен деген суроо коюлбай келатат. Мен өзүм бүткөн Манас университетиндеги өзүмдүн ага эжекелерим макалаларын көбүнчөсү түркчө жазышат. Түркиялыктар окусун деген сыяктуу. Ал жерде материалдык дагы кызыкчылыктар болсо керек. Бирок кыргыз тилинде мындай илимдин болушу мүмкүн эмес деп биз өзүбүз ыйлайбыз дагы, бирок ошол эле маалда кыргыз тилинде илим кылбайбыз өзүбүзчө. Бул биринчиси. Экинчиси, биз кыргыз тилинде мындай илимди которсоң анча эмес бул күлкүлүү кылат дегендей нерсени мен өз көзүм менен күбө болдум. Университетте жүргөндө бир акыл таймаш уюштуруп калдым. Анан суроо берип атам, Марвел боюнча бир раунддун аталышы Марвел болчу. Анан мен кинолорду сүрөттөрүн коюп эле, анан жооптору дегенде Iron Man, Тони Старк бар. Iron Man'да анан кашанын ичинде туура жообу темир адам, анан кашанын ичинде Iron Man аргин тип нускасында. Ошентип жазып койсоң темир адам деп. Студенттер мыкшып күлүшөт да. Анан айтам да, бунун эмнеси күлкүлүү? Железный человек, Iron Man, темир адам үчөө мааниси жагынан деле бир эч күлкүлүү деле эмес да. Бирок кыргыз тилинде болуп аткандыгы үчүн аларга күлкүлүү. Бирок железный человек болсо, бул деген кино деген нерсе бар да. Менин берейин деген суроом да ошондой болуп атат. Ошол кыргыз тилин күнүмдүк колдонууда, күнүмдүк жумушунда колдонууда илим болобу, башка жер болобу. Канчалык биз мындай психологиялык аң сезимдик деңгээлде колониализм бизге таасир этти да, ушул биздин тилибизди колдонууга. Ушундай таасир биринчиден. Экинчиден, эме негизи илим жаратуу, билим жаратууга келгенде дагы
эң туура. Мун өзү илим билим дегенде ал өзү илимдин дагы иерархиясы бар го. Биз коомдук гуманитардык илимдерди жүрбөйбүзбү? Анан ал байкуш мындай дүйнөлүк деңгээлде карасаң, коомдук анан гуманитардык илимдер дагы тиги так илимдерден өзүн мындай эмерээк сезет да, ылдыйраак сезип эле анан ошолорго жетишкиси келип эле анан тиги позитивисттик бир мыйзам ченемдүүлүк издеп, бир формула менен түшүндүргүсү келип, бир математикалык методдор, киршаларды издеп эле эмне болобуз го. Ошо башкача айтканда мындай бул дүйнө негизи дүйнөдөгү илим жаратуу дагы өз ара иерархияларга ээ болсо, анан бул еще биздин чөлкөмдө биздин ошо колониалдыктан башыбызды өткөргөндүктөн андан бешбетер да. Мисалы үчүн биздин айткан сөзүбүз же биздин ошо эксперттик ой пикирибиз балким бир так илимдеринин өкүлүнүн айткан ой пикиринен төмөнүрөөк көрүнүшү мүмкүн, мындай баалуураак көрүнүшү да мүмкүн да. Биринчиден, экинчиден чын эле кыргыз тилинде илим жаратуу же билим жаратуу дегенге келгенде ишенбечүлүккө ынанымдуу эмес сыяктуу болуп атат бул маселе. Анан эми мен азыркы биз жашап жаткан доордун жакшы жагынан айтып коеюн. Менимче бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз азыр жок дегенде бир 2-3 тилди билебиз, кыргыз тилинен сырткарычы. Полиглот тилди билем деп мактанат. Эми ошо кыргыз тилинен өзүбүздүн эне тилибизден сырткары бир канча тил билебиз. Анан ошол тилдердеги жазылган илимдерди, билим кандайдыр бир маалыматтарды алып, алар менен тең ата сүйлөшө алып, макалабызды же илимий эмгектерибизди ошол тилдерде жарыялап, анан мурда биз деле изилдеп, биз жөнүндө башка бирөөлөр эле жазып жүрсө, азыр биз ушундай деңгээлге жетпедикпи? Биз тең ата отуруп, алар менен мындай деген деңгээлге жеттик. Ошондой деңгээлге, дараметке жеттик да. Биздин ошондой дараметибиз бар экенине биз ишенип келатабыз. Демек, бул бара-бара менин ишенем алмашат депчи. Мен ошо тил боюнча илимде колдонуш боюнча Нурсултандын оюна толуктайын деп атам. Бир жак чынында эме бар да, практикалык, кичине бир оппортунисттик эме бар. Чын эле айлык алуу маселеси бар ошол тилде илим кылып. Ооба. Экинчи материалдык жактан эме, илимий материалды орусча архивден алып, аны которуп, башка кошумча жумуш кылуу же китептерди изилдеп, адабияттар кайсы тилде болсо ошол тилде жазган жеңилирээк болот да. Бирок колониализмдин дагы кыргыз тилинин өнүгүшүнө аябай эле таасири бар да. 20-кылымда негизинен кыргыз тилинде илим болгон жок деп деле айтсак болот да, билим берүү болгону менен. Билим берүү деле биздин региондордо болду. Негизинен мындай шаар жерлери жаңы идеялардын борбору, жаңы китеп жазуу ушул жерде болот. Биздин Бишкек шаары, Фрунзе шаары Совет Музейинде бул орусташкан же орустардын эле шаары болду десек болот да. Бул жакта мындай балким котормочулар иштесе керек кыргыз тилинде, же аз сандагы дикторлор, мыйзамдарды которуу үчүн бир ар кандай мамлекеттик институтта иштеди да. Ошо менен эле чектелди да. Күнүмдүк жашоого кыргыз тили колдонбогон үчүн мындай азыр кыргыз тилин ушундай абалга келип калды. Мыйзамдарды, ар кандай укук нормаларды же илимди колдонууда чын эле мындай бир күлкүлүү нерселерге келип чыгат да. Эки институт бир терминди башкача которот. Бир жагы. Анан тил бул символикалык нерсе да мындай. Мен эмне деп атканымды Нурсултан түшүнүш үчүн ошол терминди да Нурсултан колдонуш керек. Ошол күнүмдө жашоосунда көп колдонуш керек да. Мен багы орусча же англисче адабияттардан алып, анан өзүм которуп, Нурсултанды ошол бир макаланы окуп көрчү десем, Нурсултандын кабыл алуусу такыр башкача болушу мүмкүн да ошол макала жөнүндө. Ал кыргыз тилинде деле окуса башкача болот кабыл алуусу. Негизи ошол проблема ошондо да. Бизде илим кыргыз тилинде илим же билим жок болчу да деген маселеде да. Негизи антропология, могу коомдук илимдер тармагында эйкемдүү эме дисциплина да. Анан азыр мисалы үчүн немеде Түндүк Америкада knowledge деген
же болбосо билим же знание эме эмес, science эмес, же болбосо наука эмес, знание, knowledge деген абдан маанилүү да. Бул knowledge сөздөн сөзгө, оозеки, муңдан муңга өтсө дагы ошол илим деп же science, наука дегендин эч кандай андан ылдый эмес. Ошол менен бирдей деңгээлде кабыл алынып, ал дагы адамзаттын, биздин коомубуздун баалуулугуна баалуулугу катары саналышы керек. Башкача айтканда, сиз айтып аткан ошол knowledge кайсыл деңгээлде колдонулат? Институттук деңгээлде колдонобу же колдонуу кайсыл жерде колдонулат knowledge деген эме? ал биздин көз каранды. Мисалы, сиз айткандай, мисалы үчүн мурда 20-кылымда кыргыз тилинде илим жазылган эмес деген маселе, ошол именно жазуу түрүндөгү болбогон үчүн ал оозеки эл арасында фольклор аркылуу макал лакаптар биздин ушундай кенен тилдик казнабызды бүтүндөй жокко чыгарып салганга барабар да. Бир гана жазылып, анан ошол институт деген нерселердин мындай признаниясына кирбей калган үчүн биз өзүбүздүн чоң баалуулугубузду мисалы үчүн жоготуп, же болбосо аны мынтип таанып атабыз да деген сөз. Азыр мисалы үчүн ошол кайра эле Түндүк Американын мисалын айтып кетейинчи. Институттарда колдонулбады дегенде эме деген мааниде айткан жокмун тегил. Ошого кирбей калып, анан кыргыз тили эмес. Жо, мен азыр түшүндүрүп кетейин. Саясий процесс ошондой жүрдү. Жыйынтыгында кыргыз тили 100 жылдык жаңылануудан артта калды. Жаңы терминдерди киргизүүдөн артта калды. Ошону айтып атам мен. Калган жок. Себеби мен кайрадан азыр Түндүк Американын эмесине өрнөгүнө барайынчы. Биз индейцтер деп түшүнөбүз. Англис тилинде Native Americans деп айтылат. Же болбосо ошол жердеги жергиликтүү калктар, Кийин колдонулган өздөрүнүн айткан терминде бизди ушинтип атагыла деп, Эми мен анын ыкыр-чыкырын билбейм чындечи. Кимди эмне деп атаган, негизи актар эле аталган ошондо. Индейстердин 100 жылда эле, 20-кылымда эле аталышы аягы Native Americans. Жо, негизи 3-4 жолу алмашты да алар. Аны эми аталышы, эми ал азыркы көптөгөн факторлор бар да. Мен айткым келген нерсе, алар деле ошо бизге окшоп, тиги англис тилинде сүйлөгөнгө, англис тилиндеги ой жүгүрткөнгө, анан белгилүү бир аймактарда жашаганга түртүлүп отуруп, чоң мындай тукум курутка абал болду. Анан азыр болсо аларды дагы биздей эле ошол жерлерди басып алган калктар, булар дикий, жапайы, артта калган, буларга цивилизацияны үйрөтүш керек, буларга Кудайды таанытыш керек деп эле абдан чоң мындай ошо баскынчылыкка кабылды. Анан аларга дагы булар жазууну билишпейт, окууну билишпейт деп эле өздөрүнүн ушул табият, жаратылыш менен мамиле түзүү, жандыктар адамдан сырткары башка заттар менен болгон мамилелерин жокко чыгаруу, аларды кабыл албай, признать этпөө, мынтип эме эмне дейт, мындай тааныбоо аркылуу аларды ушунча жыл кыйнап келди. Анан азыр көрсө алардын өзгөчө азыркы учурда биз климаттык өзгөрүүлөр, ушу адамдын айлан чөйрөгө тийгизген таасири сыяктуу чоң кризистерге дуушар болгондо, алардын көрсө 200-300 жыл мурунку билими кереккен жана баалуу экен да. Технология жана наукага. Салттуу билимдер. Мына мисалы үчүн сиз салттуу деп атасыз. Муну эми knowledge деген бул билим эле деген сөз. Анан мисалы үчүн азыр биз аны салттуу, анан жазуу билими, анан эме цифровой билим деп бөлө берсек, баягы эле категорияга келип калабыз. Эми кандай болсо дагы ошол болуп аткан процессти бир аттар менен, терминдер менен айтышыбыз керек да. Мага азыр ыңгайлуураак болуп атат салттуу деп атагангачы. Кыргыздардын дагы ушул билими аябай четке кагылды да, ушул 19-20-жылда. Кыргыздардын өзү тарабынан биз агартуучу деген кишилерди тарабынан четке кагылды да ошол. Мисалы кыргызчылык деп. Кыргызчылык жанагы салттуу билимдер. Мен өзүмдүн терминдерди колдонойм. Биздин салттуу билимдердин баардыгы да мындай пайдасыз катарында, жапайчылыктын, артта калгандыктын белгиси катары. Жайыт колдонуу кыргыздар, жанагы малдарды бөлүү,
тиги Анатолий Казанов деген америкалык тарыхчы, өзү көчмөнчү номадизмди изилдеген киши айтып атпайбы? Советтер Союзунда дейт, Калмыкстанда болсо керек, Калмыкстанда уйчулар бар дейт да. 8 штатта 8 уйчу бар дейт. Кезектешип чыгып 8 уйчу бар дейт. Кезектешип чыгат дейт. Революцияга чейин дейт, бир аксакал киши калмак. Небереси бир ити менен эле ушул 800 уйду өзү эле жалгыз багып койчу дейт да. Анан келгенден кийин мал антип багылбайт, мынтип багылат деп туруп баягы илимдин, Европанын көз караштагы технологиянын тили уйду монтип багыш керек деп атып туруп ошолордун баардыгын жок кылышты дейт дагы. Ошол жанагы аксакал баккан уйдан дагы немеси баягы түш немеси сүт беримдүүлүгү, продуктивдүүлүгү азайып кетти деп атпайбы. Башкача айтканда, биз азыркы алдыга өнүккөн, дүйнөнү тааныган деп аткандай илим билим же болбосо европалык көз караштагы илимдин кээ бир учурда биздин өзүбүздүн билимибизди мындай тануусу, четке кагуусу ушундай жыйынтыктарга алып келип коерун ушул эле мисалдан көрсөк болот да. Бул кыргыз коомунда деле өтүмдүү. Бизде бүт классика да бул. Классика. Өзү негизи колониализм бул мындай физикалык түрдө келип басып алып, анан ал жакта өз бийлигин орнотуп, экономикалык пайда көрүү. Да, классикалык аныктамасы ошондой колониализм. Негизинен орой айтканда ошонун деңгээлинде да. Бирок колониализмдин негизги күчү постколониалдык бул билим да. Бул кандай билим? Бул модернизмди алып келүү, бул өнүктүрүүнү алып келүү, анан ошону инструменттештирип, анан жергиликтүү калктын үстүнөн бир үстүмдүк орнотуу да. Анан ошондон биздин жанагы эмебиз келип чыгып атат да. Кыргыздар артта калган, ошол эле Тоголок молдо биздин фольклорубузду изилдеген. Осмоналы Сыдык уулу, Белек Солтоновдордун баары жазып атпайбы, мындай кыргыздар артта калдык, билим алышыбыз керек. Жана биз айтып аткан жадитчилердин баардыгы тең, көптөр азырында жадитчилерди колонияга каршы катарында карашат да. Бирок чынында жадитчилер бул колониализмдин идеясын ташып жүрүүчүлөр болуп атпайбы. Биздин жашоо артта калды, биз Европаныкындай модерн жашоону курушубуз керек депчи. Бул ушул колониализмдин негизги инструменти бул модерндештирүү болуп атат да. Жакшылыкты алып келүү, цивилизацияны алып келүүчү. Исмаил Гаспренскийдин өзүнүн өмүр баянын жазган автобиографиясында жазып атат ушу Гаспренский. Орус аскеринин өтүгү Ак деңиздин суусу менен жууш керек деп ал өзү жазып атпайбы, жана айтып аткандай эле ошол падышалык Россиянын эле бир куралдары болуп атат да, жадитчилик. Биз азыр эми аларды агартып чыгарып атканыбызчы. Жана деколонизация темасы ушул билим боюнча. Эгер биз толугу менен деколонизация болобуз же болгонго аракет кылабыз десек, азыркы кыргыз тилинин, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, дагы эмне маданиятыбыздын түптөөчүлөрү болгон жана совет мезгилиндеги аталарыбыздын дагы ишмердүүлүгүн башынан баа берип чыгышыбыз керек да. Сындап керек болсо. Касым Тыныстанов мисалы үчүн азыр биздин коомдо аягында чың тийбес баладай эле болуп калдык да. Тийбей ага ыйлайт деген нерсе өтө ыйык пайда болду да. Сакралдуу, кол тийгизбе деп айтматты биз сындай албайбыз, чыгармаларын анализдей албайбыз. Мисалы үчүн тоолор кулаганда аябагындай орто заар жазылып калган деп сүйлөп койсоң балеге каласың. Манас эпосун айтсаң балеге каласың. Эми Касым Тыныстанов деген Жусуп Абдрахмановдун үстүнөн арыз жазган экен, Тоголок кат жазган экен, Алы Токонбаевдикынан жазган экен десең, балеге каласың мисалы үчүнчү. Эгер биз толугу менен ушуларды өзүбүздү таанып билебиз десек, баягы сакралдуу биздин не деп коебуз, түркүктөрүбүздүн баарын талкалап туруп анан кайра курушубуз керек да. Биз ошого даярбызбы? Биздин коом даярбы? Деген маселе бул жерде менимче актуалдуу. Негизи бизчи көз каранды сыздыкты алдык, дүйнөдө ошол колониалдуулуктан арылып, акыркы 20-жыл кылымдын экинчи жарымынан баштап, ушу 90-чы тиги советтер ыдыраганга чейинки, ыдырагандан кийинки учурда пайда болгон жаңы өлкөлөр, биз негизи эле колониалдык түшүнүктөр менен жашайбыз да. Бул модернизмдин куралы колониалдуулук деп атпайсыңарбы? Эми бул экөө бирдей. Эме деген бар, англис тилинде эң ошол деколониалдуулук жөнүндө теория эмес, бул концепт да. Бул концепт жөнүндө сүйлөшүп турамызок, ошонун аталарынын бири Вольтер Миньол айткан да, тиги
колониализм бул модерндүүлүктүн караңгы жагы депчи. Ошол эле кеп да. Анан азыр деле ошол биз сүйлөп аткан девелопмент же өнүгүү, анан глобализация деген деле ошонун уланысы да. Негизи колониалдык түшүнүктөр менен жашайбыз деп атпаймынбы? Бул эми nation state деген маселе да. Улуттук өлкөлөр деген. Улуттук өлкөлөр деле бул бир суперколониальный концепт. Колониалдык бир түшүнүк да. Албетте, суперколониалдык институт, конструкт. Конструкт анан түшүнүк. Ошо менен жашаган үчүн биз эмнеге эле деколонизация деген эле кайра эле мен көтөрүлгөн маселе бир эле кыргыздарга тиешелүүдөн бешбетер Кыргызстанда жашагандарчы ошону эле сүйлөшүп атабыз да. Анан могу эмелер агартуучулар эң сонун маселе менимче. Алардын дагы мындай умтулган жагы ошол прогресс, айтылбаган жактар, айтылбаган сырлары деп коелу. Ошол эле идея да, тиги агарышыбыз керек дегенчи. Агаруу менен караруу деген ошол как раз колониалдык түшүнүк болуп атпайбы? Азыр да бар, Мисалы үчүн кайсы бир көз карашка туура эмес келген, ой жүгүрткөн же жалпы элдин көпчүлүгү колдогон идеяларды караңгы болгон үчүн ушинтишет булар деп эсептеген топтор бар. Мисалы суперколониальный. Аябай мындай көп аспектилүү го. Албетте. Жана Азамат сөзүндө айтып кетпеди тиги бизде баягы илим жазылбай дегенде. Ошого бир аз тактоо киргизиш керек да. Европага каалаган илим жазылбады бизде десек туурараак болот. Мисалы үчүн Зеки Велиди Тоган басмачылык иш аракеттерине аралашып эгер воспоминаниясы, хаталыктарын деп түрк тилинде, орус тилинде да чыккан, башкалар чыгарып коюштур орус тилинде. Окусаң айтат, любой айылына барат да, немеде Түркстанда жүргөндө. Айылдар Ферганада жүрөт. Экспедициясыдар. Фаланчы айылда мен мондай бир санжыра китепти таап алдым. Анан бул көптөн бери жок болчу. Мен таап алдым бир молдокен үйүнөн дейт. Анан бирөөнүн үйүнө жатып калдык эле. Хосров ve Шириндин түркчө котормосу бар экен деген нерселер. Ар бир бетинде ушундай нерселер бар да. Анан эгер Зеки Велиди Тоган өз доорунун, мисалы үчүн, жанагы колониалдык саясаттын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Василий Бартольдтун даражасында ал тургай андан дагы жогорураак турган билими жагынан андан да кыйын боло турган бир инсан болчу, интеллектуал киши болчу да. Эми ошол киши өзүнүн мындай окумуштуу көзү менен карап атат. Ал деле падышалык Россиядан билим алган, Европанын илимин билген киши. Айтып атпайбы тиги? Бар деппи? Казактын үйүндөн, башкырдын үйүнөн көрдүм дейт. Бир татардын үйүнөн мындай бир редкий рукопись таап алдым деп атпайбы? Анан эгер ушул нерселер турса, анан бизде билим жок деген, жанагы биз орустар келгенге чейин кыргыздар 2% гана сабаттуу болчу дейт да. Кайсыл сабаттуу? Орусча жаза алгандар 2% болчу да, бирок арабча жазгандар, чагатайча жазгандар болгон да биздин. Аны кантип таанышыбыз керек? Заринанын жана айтып кеткен немесине улай да ушул маселе. Бизде жанагы 19-кылымда мындай адамдардын баарына кагаз жазган сабаттуулук керек беле. Европада деле ал дүйнө. Россиянын өзүндө аябай аз болчу да мындай. Экономиканын да жашоонун укладынын түрү башкача бааны. Бирок ал жазууну билбегени менен азыр биздин азыркы мындай замандаштарыбыз ушундай бар да, жазууну билбесе демек ал Сабатсыз. Сабатсыз, караңгы. Артта калган караңгы. Бул жазууну билбейт десек болот да, бирок билим деңгээличи? Өзүнүн жашаган чөйрөсү. Акылмандыгы. Эми Азамат экөөбүз деле билебиз да, биздин ал орто кылымдар тарыхын, түрк элдеринин тарыхын изилдегенде деле биздин түркологдордун эң чоң проблемасы ушунда да. Тиги Орхон Енисей байыркы түрк жазмалары менен. Демек биздин ата бабаларыбыз дагы жазууну билбеген караңгы эл деп айтканга укугубуз жок экен, себеби алардын өзүнүн жазуусу болгон экен, таштын бетине жазса дагы деп эле. Тиги батыштын жазуу болуш керек цивилизация элде деген нерсесине биз өзүбүз кирип берип атпайбызбы, алар киргизбесе дагы. Ушу цивилизациянын бир белгиси бул жазуу деген деле бул бир колониалдык билим да. Албетте. Даже бул идея колониалдык. Бирок силер азыр жакшы маселе көтөрдүңөр эми Азамат. Жанагы керек беле ошол. Сөзсүз жазыш керек беле, же тиндей мындай депчи. Ошол бардык жерде болгону, анан цивилизациянын көрсөткүчү катары мындай. Байыркы египеттиктерде пирамида бар. Булардын цивилизациясы укмуш өнүккөн экен.
Эми чукчалар деген египеттиктерге тең боло албайт, аларга пирамидасы жок дейт. А чукчаларга пирамида кереги бар беле ошол неме Тундук Муз океанынын жанында. Пирамида ошол убакта египеттиктер канча пайда алып келди да. Кереги бар беле ушундай нерселер, мындай шарттуу нерселер аркылуу мындай бизди басып келди, басылып келдик и басып дагы келишти да. Эми ушул мындай деколонизация болуш үчүн ушундай нерселерге суроого биз жооп издегенге аракет кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн жана сен өзүң айтып аткандай бизге баарыбыз жазышыбыз, каттанып билишибиз шарт беле? Же bundan өзүбүздү мындай эме сезбешибиз керек да. Биз байкуш турбайбызбы? Маданиятсыз болчу турбайбызбы? Анан бирөөлөр келип эле бизге маданиятты үйрөткөн турбайбызбы деп өзүбүздү мындай төмөн сезипчи, өзүбүздү мындай бирөөлөрдөн ылдый сезбешибиз керек да. Ошол дагы эң чоң мисал үчүн неме менимче Кутулуу, жүктөн кутулуу да. Жүктөн кутулуу да. Саясий идеологияда бир инструмент катарында пайдаланылып атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле жазууну үйрөткөн. Качандыр бир убакта бул убакка бир колониализм менен бир жазуу же бир билим келсе, биз азыркы урпактар ошону алып келгендердин урпактарына бир мындай благодарный болушубуз керек. Кыргызча кандай айтса болот? Ыраазычылык менен ыраазы болуп, алкыш айтып, жөн эле эмес, ошону үчүн азырда биз аларга мындай күчтөр байланышында алардан ылдыйкы бир иерархияда турушубуз керек деген бир эме бар да. Ушул маселе боюнча бир эки ушу Орто Азиялык изилдөөчү жазып чыкты да. Мындай алар айткан идеясы мага жакканы мындай да. Качан мисалы биз азыр мисалы өзүрө орус падышачылыгынын советтик колониалдык баскынчыл идеологиясынан кутулуунун аракетин издеп атпайбызбы? Ошол учурда биз өз ара эле ойлоно беришибиз мүмкүн, бирок дейт, ошол эле учурда Орусиядагы биздин коллегалар, кесиптештер, ошо антропологдор жана тарыхчылар биз менен монтип тең ата отуруп, бизди ооба бул биз менен тең деп таанып сүйлөшө алгандай болсо, чычалап мынтип неме болбойчу? Жок, дагы деле силер бизден мындайраксыңар деп дебестен мындай тең ата сүйлөшө алгандай үстөлдүн үстүнө отуруп талкууга катыша алганда дейт. Ошол дагы бирден бир шаг болот дейт да, бирден бир кадам болот дейт да. Деколониалдык же ошол аракеттердин бирине. Мен ушул ойго толугу менен кошулам да. Бирок аны үчүн мисалы биз эле алардын келип отурушу керек деп күткөн бул биздин тараптан чычалаган болуп калабыз да. Биз деле барып туруп алар менен кылсак болот да. Же алардын негизи менин оюмча бизге эч ким кереги жок. Мына үчөөбүз эле отуруп алып сүйлөшүп атабыз. Биз бирөөнө бир нерсени далилдейм деген дагы бул мындай. Биз бирөөгө анча жетилбегендиктин бир эмеси. Кайсы бир тарапка акылыбыздын неме толук экенин, биздин дараметибиздин дагы бир нерсеге жете тургандыгын далилдегенге биздин эч кандай немебиз жок да, муктаждыгыбыз жок. Мен ошол бир мындай бизге ушундай эркиндик тартуулаганда, бизге эле эмес, ошол мисалы үчүн илимий чөйрөгө же болбосо билбейм коомго, кайсы бир чөйрөлөргө ушундай бир сезим тартуулаганда, ушундай сезимге, ушундай бир немеге келгенде, бирден бир менимче деколониалдуулукка жакындаган болобуз. Именно ушул колониалдуулук боюнча да. Анан эми башка мисал үчүн азыр илим жаратууга биз өтмүштү айтып атпайбызбы? Азыр биз көз карандысыздыкты алгандан бери деле жаңы эмелер пайда болду да. Биз Орто Азия ачылды да. Анан жаап эле тиги башка чыгышынан болсун, батышынан болсун толтура киши келип изилдеп биз жөнүндө илим билим жазып салышты туурабы? Анан биз мына жетилип, мындай жана айтып өткөндөй, мына биздин азыр батыш институттарында социолог, политолог, антрополог, тарыхчы биздин эже агаларыбыз бар. Алар ошол жакта эми биздин атыбыздан жүрөт деп коелу. Анан эми келаткан биз барбыз, эми бизге жакшы өз ара мынтип отуруп алып Кыргызстанда эле бакылдай беребиз. Бакылдап чай ичип, мынтип керек болсо Ошмуда жолугуп же Бишкекте жолугуп эле ушу бакылдай беребиз, Нурсултан айткандайчы. Бирок ошол эле учурда жанагы илим жаратуу, билим жаратуу, илим жазууга келгенде дагы ошо эркиндик керек деп менин жеке оюм да. Ошондо биз мынтипчи, эмне мен орусча жазам, эмнеге түркчө жазам, эмнеге англисче жазам, мен кыргыз үчүн жазам деп
кыргыз эмесине жеткиликтүү кылып калкына жазам деп баштаганда дагы да биз көз карандысыздык же эркиндик, мен негизи деколониалдуулук дегенде эркиндик деп айтап атам да өзүм. Эч кимге таңуулабайм. Менимче эркиндик дегенде баардык жанагындай колониалдык баскынчылыктарды камтыйт да. Эркиндикке жетүү десе. Умтулуу же жетүү, ошондо биз мындай толугу менен мисалы үчүн эркин болобуз да. Дагы эле тилекке каршы биз айтып атпаймынбы, биз көптөгөн мамилелерден өзүбүздү ажыратып карай албайбыз да. Чын эле курсакты тойгузуш керек деген бар. Кайсы бир стандарттарын университеттерде ошол эле ОШМУ жарчысы болсун, биякта Илимдер академиясы чыгарган кандайдыр бир журналдар болсун, ошолорго биздин өлкөдө кабыл алынган стандарттар менен өзүңөр эле окуй турган, башка калк окубай турган деле эмелерге жазууга биз милдеттүү болуп калып атабыз. Анткени биз иштейбиз, акча таап, үй бүлө багышыбыз керек дегендей, жан багышыбыз керек дегендей. Ошондой маселелерге келгенде мындай бизден көп нерсени талап кылган болуп калат да. Мындай мисалы биз окумуштуу катарычы. Бир эле учурда мен азыр мынтип подкаст жаздырып, бул биздин өзүбүздүн мындай демилгебиз болуп атпайбы? Бул үчүн бизге эч ким акча төлөп бербейт, же болбосо мындай биз муну менен курсагыбызды тойгузбайбыз. Бул демилге жана ыктыярдык бир демилге. Бир четинен баардык жагын карашыбыз керек да. Баардык жагына жетишебизби, же мындай кандай кылабыз? Бул ошол ар бирибиздин өзүбүздүн жеке эмебиз болот да, чечимибиз болот деп ойлойм да. Ушул жерде билим жаратуу боюнча жакында эле кыргыз коомунда кыргыздардын тарыхын жазып берген бир инсандар пайда болбодубу? Тили буруу деп коебузбу, башка улуттан. Анан ошол жердеги мындай Facebook'та аябагандай популярдуу болду да. Биздин баягы улуу деген ага эжекелерибиздин баарын бир сыйра тебелеп тепсеп чыгышты да. Анан ушул жерде бир суроо жаралат да мендечи. Канча катмардан турат ушул нерсе? Мисалы үчүн элдин бизге койгон күнөөсү, эми илимпоздорго дей берейин, бизге койгон. Силер айтып чыкпайсыңар бул нерсени. Силер билбейсиңер. Бизге сырттан бирөө келип биздин тарыхты даңазалап атат деген бир кине коюлду. Экинчиси эми анча-мынча каяш айткандар болду ал жердечи. Каяш айтса, сен эмнени билбей келең? Бул орус дал деп койбоду, ичак эле деп туруп дагы бир тепсендиги алып атабыз да. Ушул окуяга экөөңөрдүн көз карашыңар кандай? Мындай буну кайсы категорияга? Ушуну айтып аткан эң жаккан жери мага эме болду. Орус айтып атпайбы депчи. Орус окумушту айтып атпай. Мындай бир сөз, бирок ичинде кандай нерсе бар да? Чоң нерсе жатат да. Биздин өзүбүздүн адистерге ишенүү. Бул эмнеден улам? Орустар же биз өзүбүздүн эме чабалдыгыбызданбы? Бул мындай же бир канча мындай оор катмарланган процесстен? Тамырычы бул бир жанагы антропологияда бир эме бар. Ой эртеп айтса же Москва айтса туура айтат дегендейби? Самолеттор менен аралдар Тынч океанга таштап. Карго культ. Карго культ бар го. Бул ошол сыяктуу да мындай. Бизге орустар изилдеп берген тарых, илимий тарых, европалыктар изилдеген илимий тарых. 100 канча жылдан бери ошол келди да, биз өзүбүз да көп жазабыз да. Эми чындыгында ошондо болсо Бартоль Радлов көпчүлүк эл ошону уландысы катары көрөт да, бир сырттан айтылган пикир болсочу. Бизден өзүбүздөн айтылган болсо өзүбүздүн катардагы кишилер. Мындай жаш бир умуркай коомдойбуз да, сырттагы кишинин эмесин издеп таянычын жөлөп таяганы ошонун бир пикирин, ошол бизди колдосо, ошол жөнүндө социалдык тармактарга кирсең, мындай кыргыз жөнүндө Япон же бир өнүккөн мамлекеттин өкүлү бир эме айтса, аябай сүйүнөбүз да, ошо баары бөлүшөт элечи мындай. Биз биле эле жүргөн нерселер. Суусамырга туалет салып туруп, сонун экен деп койсо, ошого деле аябай мындай. Жыргап бактылуу болобуз да мындай. Ар дайым бир сырттан эме издеп жүрөбүз да. Одобрение. Бул да биздин бир жанагы колониядан кутулуп, өз алдыбызча бир мындай коом катары жетилген бир коом боло албай атканыбыздын бир белгиси да. Жок, жетилгенибизди көрө албай атканыбыз го дейм, Менимче ошол да. Ишеним жок да. Ишеним жок, Баягы жүздөгөн жыл бою биздин мебизге берилди да, сырттан берилген нерсе жакшы. Анан жана өнүгүү жагынан келгенде бар го, өнүгүү азыркы биздин мындай колониалдаштырууда бир маселе бул эме болуп өнүгүү. Бир нерсе болсо эле мына өнүгүү аябай бир эме негизги аргумент болуп калат. Анан өнүккөндөрдүн эле эмеси алдыга чыгат да мындай. Ошолордун ою эле туура дегендей.
биз япондордой болсок өнүгөбүз, еврейлердей болсок өнүгөбүз, анан Кытай барда иштерман болсок өнүгөбүз деген эме. Кыргыздай болсо өнүкпөйт. Япондор саат мынчада туруш дейт экен, мынчага чечти. Биз да ошентип туралы дейт. Ошол эле Бангладеште деле, Пакистанда деле ошондой эле иштеп аткан кишилер бар. Эшикке фабрикада эртең менен кирип кечке чейин Филиппинде. Мындай ал дагы негизги чечүүчү факторлордон эмес да мындай. Өзүбүздү өзүбүз жемелеп мындай. Анан үстүнө өнүгүү дагы десе бизде бир жаман неме пайда болду мындай. Аябай айнектен курулган небоскрептер, укмуш магистральдар, 6-7 машина бир кете турган да, ушундай бир эстакадалык мост, көпүрөлөр ушундай эме пайда болду мындай. Ошондой түшүнүк. Ошондой түшүнүк. Бир альтернативалык өнүгүү жөнүндө ой жок да. Мындай жаратылыш жакшы болсо, элдер азыраак акча тапса да, бирок бактылуу жашаса, ден соолугу жакшы болсо, жок, бүт баары тең чоң эме. Ошол эле жанагы негизги маселе силер айтпадыңарбы, деколонизация деген эмне дегенде, кайсы кандай болот дегенде, кайсы колониалдуулуктан арылабыз, кутулабыз деген маселе да. Башкача айтканда бир колониалдуулукту талкуулап атканда бизде мондай жаңы өнүгүү деген теманын же терминдин астында келген, өзүбүздү баары бир нукура мындай түпкүрүбүздү жери турган, бирөөгө салыштыра турган, башка калктарга салыштыра турган, баягы дүйнөдө популярдуу болуп кеткен стандарттарга салыштырмалуу өнүгүү деген маселени өзүбүздүкүн иштеп чыкпай элечи, башканыкын өзүбүзгө мынтип эле таңуулап элечи чаптап көрүү аракеттери да. Ошол деле мындай, ошону дагы биз мындай колониалдык мамилелер экенин, колониалдык эме катмарлар экенин аң сезим менен түшүнүп атабызбы? Жана ошол биз бир термин менен деколонизация деген терминди эмне ичине камтып атабызбы? Ошол маселе болуш керек да. Анткени бул эң мындай силер айтып кеткен кейс случай, жанагы башка бирөө кыргыздын тарыхы деп жазып койсо, ошону ушундай турбайбы деп көңүл бөлүнүп, бирок толтура китеп бар да, биз билебиз да, жакын арада эле жазылган силердин өзүңөрдүн диссертациялык иштериңер Кыргыз тилинде деле, орус тилинде деле жазылган. Жатат. Аны мынтип эми китеп кылып чыгаранга силерде бизде акча жок да, Биз ошол эмени университеттин архивине тапшырган бойдон жүрөбүз, туурабы? Аны бир күнү бир изилдеп аткан окумуштум. Эмне муну кимдер караптыр экен деп, анан биздин диссертациянда былжырап койгон турбайбы деп, анан ошондо эле окуп алсам окубайт. Башкача айтканда, биздин калкка жеткиликтүү болбогонунун себеби, бизге коюлган доонун себеби ошол. Анан бирок алган бизде өзүбүздүн чөтүбүздө каражат болсо, болбосо анан кантип чыгарабыз дегендейчи. Анан экинчи маселе, жана Нурсултан айткандай, биз өзүбүздөн чыкса, анан мындай сен эмне билмек элең деген мамилечи. Ошо же болбосо эме билимди мен деле ошо батыштан албадымбы. Батыштан алып келгеним үчүн, мисалы үчүн өзүмдү мен эч качан экөөңөрдөн, мисалы үчүн Нурсултан Кыргызстандан бүтүрдү. Мен Нурсултандан өзүмдү мындай бийик сезбейм, же менин билим деңгээлим бийик сезбейм. Жөнөкөймүн деп койбойсуңбу? Ой, жөнөкөй элем. Туура эле айтам, мына жана деле силер айтканда же өткөндө мындай кандайдыр бир жолугууларда Зарина туурабы деп менден сураса, мен өзүмдү жаман сезем да, анткени менде туура жооп эч нерсеге жок. Бир эле батышта окуп келгеним үчүн бир өзүмдү мынтип мындай эме сезбешим. Жатаканада интернет чыгып эле Фейсбукта отурдуңуз, ким билет. Эгер бир маршруткада кетип атып, маршрутка адашып кетсе, Заринамды отто кармап чуркабайт экен. Келгүсү маршрутта. Мен туура жашоо, бирөөгө мынтип жашоону үйрөткүм келбейт. Мондай болот, мондай жашаш керек депчи. Бирок мисалы, менимче силер Турцияда окуп келдиңер, Нурсултан. Эмеги сөөгүм оштуку Этип Манас университетинде болуп калды. Мисалы үчүн, мен мисалы үчүн Батыштын кайсы бир өлкөсүндө, Швейцария өлкөсүндө жашап келдим. Анан биз негизи немелерди, жакшы жактарын үйрөнсөк болот менин оюмча. Мисалы, мен көптөн көп айтып жүрөм, Швейцарияда деле илим, билим чоң маселе, бирок өзү чакан өлкө болгондуктан өзүнүн чакан өлкөсүнө өлчөмүнө жараша иш кылышат да, мынтип чоң саясий амбициялары жок. Дымак айдан ашпайт. Ашпайт, анан өздөрүнө окшош өлкөлөр менен, мисалы үчүн Кыргызстан, Вьетнам же болбосо Перу сыяктуу өлкөлөр менен кызматташканды туура көрүшөт. Анткени ал жакта мындай ой жүгүртүлөр да, мына дүйнөдө азыр климаттык катчылыктар болуп атат, көптөгөн согуштук аракеттер болуп, мындай тынчтык болбой жатат. Ушундай маселеде кымындай бир өлкө эмне аларга таасир тийгизе албайт да жалгыз. Бирок өздөрүнө окшогон
өлкөлөр менен кызматташуу аркылуу кайсы бир деңгээлде таасир эмес, бирок чогуу иш алып баруу да. Ошондой маселе келгенде мисалы бир нерселерди бири-бирибизден үйрөнсөк болот деп ойлойм. Сөз. Эми ал бул сөзсүз эле тиги биз мындай изоляция болуп жана башында айткандайчы, жок биз деген уникалдуубуз же тиги өзүбүз өнүгүшүбүз керек деген маселе эмес. Деколонизация дегенде биз анда баарынан отказ берип, өзүбүз менен өзүбүз эле жуурулушуп, байкуш болуп эле тиги жашай берели, ошондо бактылуу болобуз деген сөз эмес. Биз сөзсүз түрдө мындай кызматташууга ачык болушубуз керек. Мындай резюме кылганда, мисалы үчүн, кыргыздар мындай колониялык доор дегенде биз деген артта калыппыз, орустар кыйын экен деген колониалдык доор. Постколониализм деген биз деген эч кандай артта калган эмес, биз деле улуу цивилизацияларды жаратпыз деген бир этап болсо, анан деколониализм деген ооба биз Европанын көбүнөн артта калыппыз, эми бирок биз ошолор менен тең ата кетишибиз керек, алар менен кызматташышыбыз керек, алардан үйрөнүшүбүз керек, Зарин айтып аткан жакшы жактарын үйрөнүшүбүз керек. Дүйнөдөн бөлүнүп өзүбүздү алып калбастан ошо дүйнөдөгү болуп жаткан процесстерге ошолор менен тең ата эле аралашышыбыз керек деген нерсе. Жарышуу болбош керек да, бирок баягы өнүгүүдө булар алдыда. Жок, аралашышыбыз керек ошол процессте. Бирок мен могу эмени мындай алмаштырмакмын да. Жанагы биз деле чоң укмуш цивилизацияларды жаратканбыз деп эле деген постколониалдуулук эмес, тескери деколониалдуулук болуш керек. Ой жүгүртүүчү. Бизде цивилизация. Анан Европадан биз артта калган эмеспиз. Антип ойлобош керек. Бизде цивилизация. Эч качан. Жана бизде бир цивилизацияларыбыз болгон, биздин тарыхыбызда чоң болгон дегенде эле бул бир башкаларга өксүктүк да бул. Цивилизация, илимге цивилизация деген термин кириши 19-жылы, балким 18-жылы. Бирок өзү бир дагы эмеси жок да, мындай методологиялык жактан өлчөй албайсың, бир эмелери жок мындай. Цивилизация деген өзү түшүнүкчү илимде. Бир канча изилдөөгө аябай оор бир эме да, предмет. Анан болбой эле бизде жок мындай цивилизация боюнча мындай идеология го, мамлекеттик идеология эмеге караганда. Империалисттик. Колонизаторлордун ойлоп тапкан эле бир термини да. Термини да ошол. Мындай эмеге шарттуу кылып бөлүп алыш үчүн цивилизациялуу элдер, анан жазуусу жок элдер деп бөлгөн. Ушундай жөнөкөй тил менен айтканда цивилизация бул мындай цивилий да, өнүккөн, жапай эмес. Анан ага кирбегендердин баары тең жапайлар болуп атат да. Ооба. Бизде ошол нарративди, ошондой сөздөрдү кабыл алып алып, анан өзүбүздү аларга теңдеп же башкаларды кемсинтип, өзүбүздү улуу көрүп. Мисалы үчүн силер байкайсыңарбы, биз Африка өлкөлөрүнө Афганистан болуп баратабыз дегендер. Же болбосо тиги Африкадай болбой депчи. Өзүбүздү как будто ошол Африка деген бул континент да бир өлкө эмес. Ал жерде 56-дан ашык өлкө жашайт. Өлкө бар, андан сырткары ал жерде жүздөгөн маданий топтор, тилдер бар. Мамлекеттин ичинде 50-60тан этникалык топтор. Алар бири-биринен айырмасы баягы диалект эле эмес, ал жакта такыр бир тилдик үй бүлөлөргө тиешелүү улуттар өзү ара жашап. Экономикасы дагы начар эмес. Ушул бизде бир эме бар да, Африкадан. Бул Советтер Союзунан калган эле эме. Ошо как будто биз өзүбүз өйдөбүз да. Мындай бул да расизмдин эмеси да. Биз Азамат экөөбүз дайыма ушуну талкуулайбыз да, неме сизге деле айтып коелу азыр ушул учурдан пайдаланып. Мисалы үчүн түрк тилдүү элдер, анын ичинде кыргыздар силе кыргыздар ыйлап эле жатып калат да. Биз илгери пайда болгонбуз деп. Анан бирок ушул эле нерсени биз байкуш 6 айлык хакастыктарга өткөрөбүз да. Силер эми кыргыз элесиңер да, биздин эле калып кеткен урпактарсыңар да деп. Алар айтат, жок, биз кыргыз эмеспиз, уже хакаспыз. Биз 6 айлыкпыз десе, жок. Энсе кыргызы курулган ал жерде, силер ошондон калгандарсыңар деп эле алар байкуштарды куурата беребиз да. Анан өткөндө Уфага барып келгенде айтпады ким, Рустам Абдыманапов деген тарыхчы агайым бар. Ал Томскиде, бул Кыргызстандын ошол жактагы консулу да. Ошол киши айтып атпайбы, мен 6 айлыктар менен хакастар менен сүйлөшүп калсам, кадимкидей жек көрүп калды кыргыздарды деп атпайбы, ушундай мамиледен болгон. Что-то ваших стало много у нас дешип эле кадимкидей мындай реакция берип калды кыргыздарга, мындай жек көрүү мамилеси дейт да. Өзүбүз бир нерседен азап чегип атабыз, бирок ошол эле нерсени мамиле кылабыз. Түркияда жүргөн бул 200-дүүлүк. Эмне кыргыз дейсиңер, өзүңөр түрк дебейсиңер, баарыбыз түрк элибиз. Анан бизде башталды. Жок, мен биз башка кыргызбыз десең, анда силерди орустар ошентип үйрөтүп койгон дейт да. Аябай үстүртөн Түркияда дагы ар кандай кишилер бар да билимден келген. Анан биздикилерден көрүп алганда таң каласың да.
социалдык тармактардан окуп каласың да. Бул алтайлыктар кыргыздар эле булар эми орустар ушинтип үйрөтүп коюптур деген. Башка өзүбүзгө кылган мамилени башка бирөөгө кылып атабыз. Азамат экөөбүз Алтайга барганда билесиң да, тиги алтайча эле сүйлөңүздөр, түшүнөбүз, эми аракет кызык болуп атат да бизге. Алтайча бир гид болсун, тарых музейинде десек. Алтайча эле сүйлөсөң кыргыз элесиң да, кыргызчага эле окшош да деп эле бири жеке аябай жекирип аларды неме кылып атпайбы, коюңуз эжем алар. Өзүнүн калган тилинде сүйлөйт, эми мажбурлап коркутпаңыз деп неме болуп атып эле аябай. Анын үстүнө ал жакта ал иштеп аткандарында коопсуздук маселеси бар да, мындай Россиянын азыркы убактагы мындай саясатын эске алганда да. Ооба. Балким музейде башка процедуралар бардыр. Музей темасы боюнча бул жана биздин биздин талкуунун башындагы эле баягы улут кыргыз деген эле нерсеге өтүп кетип атабыз, деколониализм деген ошол нерсени түшүнүп атабыз. Кыргызстанда кайсыл музейге кирбе, киргенде эле ол кыргыздардын улуттук калпагы, кыргыздардын улуттук музыкалык аспабы деп немедей эле сезилет да. Кыргызстанда бир эле кыргыздар жашайт, анан башка улут музейлерибизге биз орун бербейбиз да ушул нерсегечи, таптакыр. Тең туура. Ушул Этнографиялык музей деп туруп мындай ошол бир бурч берип коюшубуз мүмкүн, анда эле жок да, мисалы үчүн. Анда ал жок менин. Мамлекеттик музей дегенде мисалы үчүн андай нерселерди кезде Аябай иштебейсиң. мындай этносту Этноцентристик бир мамиле ошондой. Тарых китеп жазганда деле ошол эле көрүнүш да. Деколонизация бизде ушундай болуп атканы мындай өкүнүчтүү да ошол. Ошо балким ал деколонизация эмес, бул бир эме улуттук идеология. Менимче ошол эле немеге. Капталды өзү бурулуп кетти. Себеби өзү деколонизация процесси ошондой болот. Капталга бурулат экенсиң, бул жерге барып сүзөт экенсиң, мындай немеси жок да, жол картасычы. Ооба. Аябай чоң маселеге алып келип атпайбы булчу? Ушул жерден эле суроо да, бизде улут ким, анан мамлекет деген эмне деген суроолорго дагы биз негизи жооп издегенге аракет кылып көрүшүбүз керек да. Азыр Кыргызстанда улут дегенде же кыргыз эли дегенде кимди түшүнөбүз, Кыргызстан дегенде эмнени түшүнөбүз деген суроолорду да коюшубуз керек да өзүбүздүн алдыбызгачы. Анан улут дегенде биз негизинен Советтер Союзунун мураскорлору катары жана элимдеги примордиалисттик көз карашты гана карманабыз. Мисалы үчүн кыргыз болуп каным кыргыз, жаным кыргыз деп даже ырларды жазып жиберебиз да тигичи. Төрөлгөндө эле кыргыз болобуз. Кыргыз деп келген дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деген ыр саптарын баары жаттадык да мектепте жүргөндөчү. Эми ушу улутту тааныш үчүн мындай башка деле илимий көз караштар бар, улут жөнүндөгү башка пикирлер бар экенин дагы биз сөзсүз түрдө эске алып жүрүшүбүз керек да. Менимче пайдалуу болмок өзүбүздү тааныгангачы. Сиздин айтып атканга дагы бир нерсе кошулду да, күчөттү аябай мындай. Аябай популярдуу болуп кетти. Бул генетика илиминин жетишкендиктерин улуттук эректүүлүктү аныктоо үчүн аябай чоң Кыргызстанда адистер пайда болду, мындай эменин ичинде адистер. Кыргыздарды изилдегенде бир А1 гаплогруппасы бар. Кыргызстанда негизи бул массалык деле жүргүзүлгөн эмес да, мындай. 4-5 жолу эле ушул изилдөөлөр болсо керек, анан бирөөсүндө ал кандай жана сэмпл деп коебу, мындай. Үлгүлөр алынганда деле азыраак эле кишиден алынган да, 200 ушундай кишиден. Анан ошолордун алган ичинен алган маркер бир 50% жакын жанагы эме чыгып атат да, гаплогруппа. Анан эми ушуну негиз кылып алып туруп, анан ушул гаплогруппаны ташыган Евразияда көп элдер жашаган да, коомдор, индивиддер. Ошолордун баардыгын кыргызга тиешелүү кылып, эме кылып алдык да, мындай өнөр кылып алдык да. Бул деле улуттук эмес, генетикага чейин жетти да. Бир эме бар мындай улут. Ушул улутка ушул гаплогруппа тиешелүү деген. Жок да андай бир социал улут бир социалдык бир генетикалык маркерлер биологиялык кубулуш катары бар сөзсүз түрдө. Ооба, бирок ал маркерлерде кыргыз экен деп же болбосо казак экен деп жазылып турбайт да. Анан биздики ошол бир маркер бизде көпчүлүк болсо ушул кыргыздык экен деп, анан ушул маркерди алып жүргөндөрдүн баардыгы тең кыргыздар да. Өзүн бүгүн ким кыргыз деп эсептесе, ошонун баары кыргыз. Сен кыргыз эмессиң деп эч ким айта албайт. Сен кыргыз деген мондай болуш керек деген стандартты да эч ким жазып кое албайт. Конституцияга да жазып кое албайт. Кыргыз жараны мондай болуш керек деген болушу мүмкүн.
башкача айтканда Кыргызстандын аймагында жашаган, Кыргызстандын паспортун алып жүргөн кыргыз жарану. Конституциядагы укуктарга ээ болгон адам деп. Укуктарга жана милдеттерге ээ болгон адам мондай, инсан мондай болуш керек, жаран мондай болуш керек деген түшүнүк жазылышы мүмкүн, бирок кыргыз деген улут мондай болот деп мындай примордиалдык деп айтып атпайсыңбы? Примордиалдык деген сөздүн негизи ошол да, тиги бизде тиги жаралган Биологиялык курулушка таркалуу. ал эле эмес, тиги ал мустактан бери эч качан өзгөргөн эмеспиз дегенчи. Болбосо аталарыбыз мындай болгон эмес, биз деген бузулуп бартабыз, ошолордой болушубуз керек деген нерселердин баардыгы ошол примордиалдык деп аталат да. Анан эми жана бир эми тиги чет өлкөлүк окумуштуулардын аттарын атап кеттик. Фредерик Барт, же болбосо дагы бир Муру Бейкер алар башка негизги илимге, өзгөчө коомдук илимдерге кошкон салымы ошол этностук топтор. Аны улут деп атабызбы бүгүн, же этникалык топтор деп атайбызбы? Ошол кайсы бир жерде, кайсы бир маданиятта, же кайсы бир атты, этностун атын алып жүргөн, мисалы үчүн биз кыргызбыз деп алып жүргөн кишилер өзүн кыргыз деп эсептеш үчүн сөзсүз эле түрдө баягы ошо кыргыз деп түшүнүү үчүн, өзүн кыргыз деп аныктоосу үчүн белгилүү бир эрежелерди аткарганга милдеттүү эмес. Ооба, ал бар. Андан сырткары дагы бул эрежелер өзгөрүп турат экенин, же болбосо кыргыз болуп таанылуусу, аныкталуусу үчүн бир факторлордун заманына, тарыхына жараша ылайыктуу өзгөрүп, бир нерсени, жаңы нерсени кошуп алып, бүгүн мисалы үчүн айтып кетели, тиги кыргыз кечикпеген кыргыз деп койсо, ал да эртең бир 100 жылдан кийин кыргыз кечикпейт, демек кыргызмын деген мындай нерсе пайда болуп калышы мүмкүн деген сөз да, правило, эреже. Бул эрежелердин башкача айтканда маданият, коомдук, социалдык жана тарыхый конструкт, же болбосо ойлонуп табылган, иштелип чыккан чоң процесстер экенин кабыл алганда биз ошондо менимче мындай ошону түшүнүп тааныганда жашоо мындай жеңилирээк болмок да, монтип жөнөкөй эле бир нерселерге талашып эметпей калмакпыз. Биз жана бул баштала электе дагы, подкаст баштала электе дагы кылган маселе да, баягы кыргыз мондай кийиниши керек, же болбосо кыргыздар мондай кийинген деп эле бир эле стандартты көздөп алып, анан андай кийинбеген, бирок өздөрүн кыргыз деп тааныган, башка чөлкөмдөрдө жашаган кыргыздарды кыргыз эмес болуп калып атат да, анда ошондой стандарттар менен алгандачы. Сөзсүз аябай бир неме жалпылаштыруу да, жалпылаштыруу. Анан кайсыл булактын негизинде экен, мисалы 20-жылдын бир ортосунда кыргыздардын бир негизги бөлүгү кийген кийимди алып колдонгонда мындай диалект алып бир, анан баардыгы ушул, анан орто кылымдарда да ушундай болчу деп туруп, кино тартканда баардык тең ошол бир эме менен кетип атат да. Тарыхтын бир белгилүү бир убагындагы кыргыздарды алып туруп, анан мындай автоматтык түрдө баардык кыргыздарга, анан тарых боюнча мурдакылардын баарына ошону таратып ийип атабыз да. Бул аябай бир. Анан экинчи маселени жаратып атат да, бул кыргыздардын мындай этникалык эле жактан эмес, мындай маданий жактан эле көптүрдүлгөн эмес, ичиндеги мындай социалдык динамикаларды көңүл бөлбөшүбүзгө алып келип атат да. Туура. Бир эле айылдын ичинде ар кандай социалдык деңгээлдеги адамдар жашаган. Бир айылдын ичинде мисалы үчүн бир эле ырым-жырым эки башкача аткарылгандыгын көрүп каласың да, мисалы үчүн. Эмелер Ата бабалар колунда бар кишилер менен экономикалык жагы да бар. Экономикалык жагынан кийим кийүү деңгээли такыр башкача болчу. Сөзсүз. Көрүп эле турабыз, фольклордон деле көрүп атабыз, булактардан деле көрүп атабыз. Мисалы кыргыздын бир 19-жылдагы колунда бар бир бай же манабы колунан келишинче алысырактан кийим алып келгенге аракет кылган да. Колунда жок киши эптеп жупун эле кийген. Колунан келген кийимди жасап кийчү да. Ооба. Анан кийимиси кыргыз болуп калабы? Кийимиси кыргыз болуп калат. Көпчүлүк кийген териден жасалган кийимди кийишибиз керек ба? Азыр же манаптарды алып парча чапандарды кийишибиз керек ба? Студенттериме айтып калам да, сабак өткөндө тиги азыркы кезде азыр группага дейм да, могул жерге фиолетовый түрдө бир чапан кийген.
Анан чачын белине чейин өстүрүп өрүп алган. Анан кулагында сөйкө. Анан татуировкасы бар. Бир киши келсе кандай кабыл алат элең десек, бул кишинин ориентациясы нормальныйбы деп эле кабыл алат болчу кай дешет да. Анан айтам, тарыхый булактарда биздин ата бабалар чачы узун болгон. Тиг балбалдардын артынан өтүп эле карагыла ишенбесеңер. Сөзсүз түрдө кулагында сөйкө бар эркектердин, чачын өрүп жүрүшкөн. Енисей кыргыздар тууралуу таанышууда эр жеткенде енисей кыргыздары мындай эр жеттим бул мындай эркек болуп инициация сыяктуу болсо керек. Татуировка жасатышат. Аялдар күйөөгө тийгендин белгиси катары мойнуна татуировка жасатышат дейт. Анан азыр силердин көзүңөрдө татуировка бул жаман нерсе, мындай кабыл албайбыз. Бул кыргыз антпеш керек деп кабыл алган нерсең орто кылымда нормалдуу көрүнүш, бул шарт түрдө болгон нерсе да. Башкача айтканда мындай стандарт жок да бул жердечи. Калыпка сала албайбыз да баарынчы. Ооба, мен ушул маселени Фрибург деген Швейцариядагы университеттин география профессору Кристин Биксель менен талкууладым да. Ошол жерден ал деген ушундай тарыхый булактарды окуп атып, анан мисалы колониалдык Орус империясынын баскынчылык дооруна чейинки Орто Азиялык калктардын ошо өзүн таанып, аныктап билүүсү, башкача айтканда иденттүүлүгү аябай ийкемдүү болчу деген ойду карманат экен да. Башкача айтканда, биз эле азыр эле айтып аткан маселе менимче ошол эле гибриддик ийкемдүүлүк деген гибриддик иденттүүлүк да. Бир көчмөн кыргыздар каалаганда кайсында бир маселени чечкени келгенде көчмөндүк иденттүүлүгүн колдонушкан. Анан соода саттык маселесине келгенде түркчө же түрк тилдүүлүгүн колдонушкан. Ал эми өз ара көчмөндөр арасында уруулук иденттүүлүгүн колдонушкан. Бир айылдын ичинде мисалы бир атанын баласы деген сыяктуу көп мындай ар кайсы деңгээлдеги ар кайсы иденттүүлүгүн ошол абалга жараша, кырдаалга жараша колдонуп турган деген бир сөз болду да. Мен ошону эмнегедир маган абдан мындай логикалык жактан да туура келди. Анан менимче азыр деле жана биз айтып аткандай биз улуттук эмес баягы өзүбүздүн азыркы абалыбызга жараша айтпадыкпы? Биз ошол учурда эле түрк дүйнөсүнө, ислам дүйнөсүнө, анан жанагындай постсоветтик дүйнөгө дагы таандыгыбыз бар депчи. Ошол сыяктуу эле болчу деген ойдомун да. Силер кандай ойлойсуңар? Тарыхчы катары ушундай бир биз эми немеге Манас эпосунда деле айтылат да, неме кырдаалга жараша өзгөрүп турат деген. Жана Манастын эң мындай ишенимдүү деген каныке өзү силер чоро эмессиңер, жоросуңар, дос эле болосуңар деп өзү айтып аткан 40 чоросу. Манас өлгөндөн кийин айтып атпайбы? Без абит Манас өлдү, эми биз Абыке Көбөштүн чоролорубуз деп эле коюп атпайбы? Кырдаалга жараша өзгөрүп атат. Ал жаман нерсе катары карайбыз? Жок, эми кырдаал ошондой болчу да. Анан жанагы биздин примордиализм, конструктивизм боюнча Манастын өзүндө деле бар ушул. Кулалы таптап куш кылдым, анан курама жийип журт кылып, анан кийин кыргыз кылып атам деген нерсесичи. Өзүбүздүн эле баягы жана Зарин айткан knowledge дегендерибизди жакшы билбейбиз да бизчи. ошону мындай олуттуу кабыл албайбыз, серьезно кабыл албайбыз деген сөз. Болбосо мындай аябагандай менин өзөгү жатат ошол жердечи. Кыргыз дегенде кантип жасадым дегенде, анан Алтайдан көчүп келди Таласка, анан кулалы таптап куш кылды, анан курама жийип журт кылды, атсыз келген чорого ат жакшысын мингизди, тонсуз келген чорого тон жакшысын кийгизди болуп атпайбы? Башкача айтканда, келгендин баарын кошуп отуруп, анан кийин кыргызды жасап чыктым деген эле сөз айтылат. Эпосторду Манас баш болгон эпостун баарында кыргыздар мындай ар кай жерден чогулганы, ийкемдүү болгону, мындай гибриддик иденттүүлүктү алып жүргөнүн көрөбүз да. Санжыраны деле алсак ошондой да, мындай. Тереңдетип кере турган болсок, кыргыздын ар бир урусунун ичинде бул жактан келип кошулду, тигил жактан келип кошулду. Анын ичинде уруктар дагы ошондой нерселер көп да. Бул ийкемдүүлүк, мобилдүүлүктү берген да кыргыздарга. Анан тиги орус саякатчылары алгачкы келген колониалдык штабтын өкүлдөрү деле байкап атышпайбы? Кыргыздар дейт, уруу дейт. Бир уруунун ичиндеги урук эгер чоң уруусуна таарынса, түнү менен көчүп кетип калат дагы, сарбагыштан чыгып эртеси саяктын ичине кирип кетет да. Болду, биз мындан кийин саякпыз дей беришет деп атпайбы? Байкап атышат. Ошон үчүн азыр биздин уруулук системаны карап турсаң, мисалы үчүн багыштардын ичинде майда урук катары жетиген деген чыгып кала берет. Ушундай нерселер көп да. Өзү негизи китеп жазып, мындай
салттуу билим менен бул илимий билимдин аралашуусу да аябай мындай коркунучтуу күч экен да. 19-кылымда мындай өзүм ошол уруктун иденттүүлүгү, ал уруктун келип чыгышы дагы ар кандай болушу мүмкүн да. Башка бир уюрунун ичине кирип, анан иденттүүлүгүн жоготуу деңгээлине жеткен уруктар бүгүн кайра эме да, кайра жандануу китептерди жазышып, илимий негизде аныкташып, ошону мисалы үчүн баргылар бул жагдан экен, анан Биз наймандар кыргыз эмес, найманбыз, эстелигин тургузуп жүрбөдү. мындай илим кайра Аны караганда азыркы биздин колдонгон илимибиз иденттүүлүккө тескери таасирин алып келип атат да. Мындай иденттүүлүктүн негизиндеги конфликттик абалдардын келип чыгышын күчөтүп атат да. ал китептеги кабарларды эле койсок, книжный известия депчи, анан баягы ушул бизге эми башында европалык илимпоздор жазып берген, мисалы үчүн биз азыр айтып жүргөн панисламизм, пантюркизм деген нерсенин баарын деле ушул негизи бизге Европадан келген шаблондор, ошол шаблондун ичине биз өзүбүз кирдик да. Мисалы үчүн панславянизм деген бар болчу. Панславянизм бул пангерманизмдин таасиринен пайда болот. Пангерманизмдин таасиринен пайда болуп атат. Анан түбү барып эле Франц революциясына барып такалат. Анан кийин панисламизм пайда болду. Ким Гаспаринскийлер чыгып атпайбы, анан Россиядагы мусулмандарды топтойбуз, анан биригебиз деп караса эле Россиядагы мусулмандардын көпчүлүгү түрк тилинде сүйлөгөн элдер экен да. Анан панисламизмдин туундуусу кантары пантюркизм, башкача айтканда азыр айрыкча биздин түркиялык туугандар ушул нерсени аябай колдошот да. Негизи өздөрү билбей отуруп эле баягы Түркияда пантюркизм Россия империясынан көчкөн пантюркизм деп мигранттар менен. ошол нерсени билбей эле анан кийин мындай өздөрү ойлоп тапкан бир идея катары эле сыймыктан анан ошону өздөрүнүн мээсинде сиңиришип, синтездешип туруп анан кийин кайра бизге бергиси келип атпайбы, мындай болду, мындай болду. Пантюркистик иденттүүлүктү жаратуу аракеттери деле 19-кылымдагы ушул азыркы биз түрк тилдүү деген элдердин арасынан Европага барып, же Россиядан китептерди окуп, анан мындай алардын чоңураак өзүлөрүнүн чоңураак иденттүүлүктөрүнө таасирленишти да. Осман империясынын эле биринчи эмелери. Айтайын дегеним ошол баягы биз жанагы биздин уруулардын арасынан деле биз мурун башка эл болгон экенбиз деген. Албетте баарыбыз башка эл болгондон кийин да куралып жаралганбыз деп атпайбызбы? Баарыбыз уруу өзүнчө болуп жүргөнбүз да. Анан ошол нерсени баягы кээ бир инсандар бар тарых китептеринен биз жазган же алар сүйгөн орустар жазган китептерден окуп алышып туруп, анан андай эмес турбайбы, мындай турбайбы деген. Бул нерсенин баардыгы эмнеден кабар берип турат? Советтер Союзунда социалдык илимдер катастрофалык деңгээлде болчу. Ошон үчүн анын азабын биз азыркы кезде тартып атабыз да. Себеби мамлекет жазып берген тарыхты гана окуйсуң, андан башка альтернативдүү көз караштарды билбейсиң. Ошон үчүн азыркы биздин коомдо мындай көрүнүштөрдү көп көрөсүң. Гениалдуу бир химик бар, же геолог бар, укмуш билет, балким Нобель сыйлыгын деле алганга татыктуу бир инсан бар. Бирок сүйлөшө келсең эле айтат да, Крым бул Россияныкы. Же болбосо Эрбир бул кыргыздардыкы деген. Башкача айтканда социалдык илимдерде баягы альтернативдүү көз караштарды, жана примордиализм, конструктивизм мисалынан деле башка көз караштарды, башка нерселерди билбегендиктен мамлекеттин эле мындай багыттап койгон көз карашын же болбосо мындай калыптан чыкпагандыктан ушул жана сен айтып аткан маселелер ошондон улам эле жаралып атса керек деп ойлойм мен. Бул эмеси кандай болот да эмес? Менин оюмча мындай. Аябай улутчулдук, аябай иденттүүлүктү күчөтүү, андай бир калыпка салуу да бир маселени алып келет да. Фашизмге алып келиши мүмкүн деген айтса болот да мындай. Баарын окшоштуруу, бир калыптын ичине киргизүү, бирдей кийим кийгизүү, бир символикаларды гана ошол ыйык тутуу, ошолорго ишенүү, көп түрдүүлүгүбүздү биздин мурдакы көп түрдүүлүк тажрыйбаларыбызды четке кагуу келечекте мындай чоң саясий маселелерге алып келиши мүмкүн. Умберто Эконун 14 немеси беле, фашизмдин 14 белгиси деген белгилерди коюп коет. Эгер кайсынысына мен мындай бир окуп чыгып туруп анан азыр кыргыз коому ушунун кайсынысына туура келет дегенде бир ошо 14түн 10-унабы 8-ине биздики азыр туура келип атат да. Мындай көрүнүштөр болот, признактар болот деген жердечи. Эми билбейм, бизде фашизм челикке барганга
бирок мындай кууш дейбизби жанагы узкий национализм дейт го, бир аябай бир тар улутчулдук, бир тар сезимдик улутчулдуктагы жакшылык алып келбейт да. Эми албетте бул нерсеге биз айласыздан барсак керек деп ойлойм. Мисалы үчүн эгемендүүлүккө жеткенден кийин мурда бизде даяр бир идеология бар болчу. Марксизм, ленинизм дегенчи. Анан ошондон чыккандан кийин бизде вакуум боштугу калганда жалпы элди бириктириш үчүн эмне кыласың? Көп түрдүүбүз дегенге 91-жылы мүмкүнчүлүк жок болчу, себеби Советтер Союзунун ар жеринде эле бомбалар жарылып эле, Карабах маселеси, бизден Өзбекстанда Фергана, Кыргызстанда Ош окуясы, өзгөндө Ошто болгон нерселер болгондуктан башка улуттарга, өзүңдүн мамлекетиңде жашаган башка улуттарга болгон ишенимдин жоголушуна, анан бир гана өзүңдүн этникалык бир улуттан болгондугуңа басым жасаганга түрткү окшойт деп ойлойм менимчечи. Анан натыйжада эмне болду? Жана биз азыркы айтып санап өткөн нерселердин баардыгы ошол кездеги бир тарыхый окуялардын жыйынтыгында ушул нерсеге биз дуушуу болуп атабыз деп ойлойм. Анан жанагы эле кайра эле биздин сөзүбүздүн башындагыдай таанытышыбыз керек, мындай айтып альтернативдүү ойлорду сунуп өзүбүздү кайра таанышыбыз керек деп айтпадыкпы? Ошол нерсеге келсек, балким фашизм деп атпайсыңбы, Азамат, сен? Ага жетпей эле, балким өзүбүздү жакшы таанысак, балким ага жетпей калышы мүмкүн.